Президент Садыр Жапаров бир мандаттуу номер 13 Сузак округунда Жогорку кеңештин депутаттын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 22 сентябрда өткөрүүнү дайындаган. Ага ылайык бюллетендер даярдалып өткөрүлүп берилди. Анткени мыйзам боюнча добуш берүү күнүнө 5 күн калганда басылып бүтүш керек. Андан ары алар округдардын шайлоо участокторуна жеткирилет. Ал эми жараксыз болгон бюллетендер басмаканадан жок кылынды. Бул жерде ошол жараксыз бузулган бюллетендер таразага тартып атабыз. Жалпы 13 килограмм 305 граммды түздү. Бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутатын шайлоо үчүн Сузак районунда 81 добуш берүү участогу даярдалган. Мында жалпысынан 124 000 шайлоочу бар. Кыргыз тилинде 112 040 бюллетен даярдалды. Ал эми официалдуу орус тилинде 12 449 бюллетен. Шрифт Брайлдын негизинде 81 бюллетен. Мындай биз бүгүн мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Тиешелүү акт түздүк. Биз учкундан алдык ошол бюллетендерди. Мен жогоруда айтып кеткен бүгүнкү күндө биз ошол Сузак районуна жиберебиз. Бүт жумуштар биз пландашкан пландын негизинде өткөрүлүп атат. Эч кандай тоскоолдук проблема жок. Белгилей кетсек, мындан сырткары 2 айдан кийин жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо болот. Тагыраагы өлкө башчысынын жарлыгынын негизинде 17 ноябрга дайындалган. Ага ылайык эртеңден баштап шайлоо процесстери башталат. Административдик территориалдык реформанын негизинде өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде өттү. Бүткүл Кыргызстан боюнча айылдык шаардык кеңештер таратылды. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде. Бизде жыл сайын шайлоолор болчу. Кээ бирки учурларда ар сайын шайлоолор болчу. Айылдык кеңештердечи. Азыр мына жакшы болду. Ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу бир күнгө дайындалды да. Бул деген бюджеттен чыгымдын үнөмдөсү. Негизинен эле ушул канча убара кирчилик турабы? Себеби бир айылдык кеңеште болсо, ал деле убара кирчилик да. Ошончо адам, ошол эле кайрадан учкундан суранмай, ошондуктан азыр жакшы болду. Ошо бир күндө өткөрө турган болдук. Жергиликтүү эл өкүлдөрүн шайлоодо аралыктан добуш берүү колдонулат. Жалпысынан 268 айылдык жана шаардык кеңештердин депутаттары шайланат. Раха Жаныбекова, Эрмек Кадыров, Ала Тоо 24.